Демек азыркы учурда биздики 5-класстан өтүп аткандын ата-энелер отуруп атасыздар, адаптациялык мезгил өтүп атат азыр, ошондуктан мурдагы мүнөздөрү кичине өзгөрүп аткан кез, мурдагы көз караштары кичине башка табипке өзгөрүп аткан кез, анткени буларда эгерде мурда оң мамиледе болуп, бир эле мугалимдин айтканы менен тарбияланып билим алып аткан балдар болсо, азыр буларга 17 мугалим сабак берип жатат. Ата-энелер үчүн күндөлүктү сиздерге таратканда аны жөн гана ачып карактап койбостор, ошол жерге пикир жазып койсоңуздар. Көңүл кош балдар деп айтат. Буларга эгерде туура багып берип, мугалим менен ата-эне туура нукка бурса, булар албетте бүт сабакты эң сонун өздөштүрүп экен балдар болот дейт. Балалык күндөрүнүн биринде энесине мектепте мугалимдин берип жиберген атын алып келет. Энеси катты ачып көзүнө жаш алып баласына окутурат. Сиздин балаңыз гений. Бул мектеп сиздин балаңыз үчүн өтө эле кичине. Жана бул жерде сиздин балаңызды кандайдыр бир нерсеге үйрөтүүчү мугалимдер жок. Балаңызды өзүңүздүн окутууңузду суранабыз. Энеси өлгөндөн көп жылдар өткөндөн кийин Эдисон бул учурда кылымдын көрүнүктүү ойлоп табуучулардын бири болуп калган кезде. Ал эски архивдеги материалдарды кайрадан карап отуруп, бул катты таап алып, ал катты ачып окуп, сиздин уулуңуз кем акыл, оңуздун ачтагы, биз мындан ары сиздин балаңызды башкалар менен бирге окута албайбыз. Ошондуктан аны үйдө өз алдыңарча окутууңарды сунуш кылабыз дейт. Эдисон бир нече саат ыйлап, андан кийин күндөлүгүн ачып, төмөнкүлөрдү жасап. Томас Эдисон акылы кең бала болгон. Өзүнүн баатыр энесинин арты менен ал өз кылымынын улуу гений болду. Кем акыл балаңыз дегендин ордуна сиздин балаңыз гений деген жазган үчүн баладагы мотивациянын күчүнөн ошончолук окумуштуулукка чейин жетти. Мен гений турбаймын, мектептеги мугалимдер менди окута албай атса, демек мен мындан да күчтүү окушум керек экен деген мотивация. Урматтуу ата-энелер, демек биз балдарыбызга ушундай мотивацияны ошол Эдисондун энесинен үлгү алып бергенге аракет кылалы.